чыныгы жырытты тестинде келүүчү суроолордун тиби бул химия предметтик тести боюнча суроо. Анда жогорку органикалык бирикмеде канча сигма жана канча пи байланыштар бар деген бул суроону иштеп көргүлө. Видеону паузага коюп туруп, анан менин чыгарылышым менен салыштырып көрөсүңөр. Иштедиңер деп ойлойм. Анда мен биринчи эле баштай турчу болсом, сигма жана пи байланыштардын түзүлүшү боюнча биздин билим химия курсубузда түшүндүрүлгөн. Азыр мындай жалпылап айта турчу болсом, эгер кош байланыш боло турчу болсо, анда кош байланыштагы байланыштар, мына бирдик байланыштар, булар сигма байланыштар болот. Кош байланыштын бирөөсү сигма, экинчиси пи байланышы деп айтылат. Мына ортодогулардын мына бирөөсү бул белги менен сигма, экинчиси пи. Үчтүк байланыштардын ортосунда бир сигма бар, анан эки пи бар. Бул жакта бирөөсү сигма, бул экөөсү пи байланыштар. Бизде көрсөк, бул жакта эмне бар экен? Бирдик байланыштардан канча бар? Мына ортодо 1, 2, 3, 4, 5, 6 байланыш бар экен. Бул 6 байланыш болгондуктан 6 сигма бар бизде. 6 сигма. Дагы канча сигма бар? Ортодо. Мен башка түс менен эле белгилейинчи, мына сары менен белгилейин. Ушулар сигмалар болсун. Азыр мына 1 сигма, 2 сигма, 3 сигма, 4 сигма, 5 сигма жана 6 сигма. Көмүртектердин ортосундагы бирдик байланыш бул да сигма. 6га 7, 8, 9. Кош байланыштардын бирөөсү сигма. 10, 11, 12. Ошондо жалпы 12 сигма бар экен. Пилерчи. Пилерди мен жашыл менен белгилей турчу болсом, кош байланыштардын бирөөсү пи болот. Ошондо 1 пи, 2 пи жана 3 пи бар экен. Демек, туура жооп 12 сигма жана 3 пи байланыш деген бул туура жооп экен. Муну албетте жөн эле жаттап койгон жетишсиз. Сигма байланыш деген эмне, пи байланыш деген эмне булар болсо, көмүртектер атомунун дүүлүккөн абалынан пайда болгон учурларда түзүлгөн байланыштардын түрү. Аны биздин Билимот KG сайтыбыздан химия курстары деген бөлүмүбүздөн химия 10 класс курсунда түшүндүргөнбүз. Биздин сайтыбызга Google Chrome сыяктуу браузерлерден Билимот KG деп жазып кирсеңер болот. Баштапкы сабактары 100% бекер. Сайтта муну бассаңар регистрация деген чыгат. Бекер регистрация же бул жерден бассаңар болот. Бекер регистрациядан өтүп, өзүңөр жаңы логин, жаңы пароль түзүп, анан биздин химия, мисалы 10 класс курсуна кирип, бекер көрүү дегенди басып туруп, баштап ичине кирсеңер бекер көрүү деген баскыч болот. Ошону басып, баштапкы сабактарды бекер көрө аласыңар. Жакса, толук сатып алып окусаңар болот.